Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Мады айылынан Ошалай чоң трассасына жакын жерден сатыла турган 15 сотук жер тилкесин көрсөтөбүз. Дарегин сиздер билип алыңыздар. Азыр Оштон чыгып Мадыга келдик. Мадынын центринде ылдыйракта базарчык бар, балык борбор. Андан дагы 700-800 метр, көп болсо 1 километр жогору чыгасыздар. 13 kilometrге келип, сол тарапка, ушул жакка буруласыздар. Көпүрө бар, сайдан нары өтөсүздөр. Трассадан болгону 250 метр ичкери киресиздер. Келип калдык, алыстабай турасыздарбы? Сатыла турган жерге азыркы көпүрөдөн өтүп эле 150 метр ушул жолдон чыкпай эле түз келе бересиздер. Жолдун оң тарабында, жогору жагында жайгашыптыр. Мына ушул жер көрүп турасыздар. Кенен бош жер экен. Ушул жерге үйдү да саласыздар, бакты да кыласыздар, сарайды да курасыздар. Кыскасы, жашоо тиричиликти ушул жерде кыла бересиздер. Ээси менин жанымда, азыр өзү айтып берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жерди сатууга койдуңуз эми? Койдук. Сатпай эле үй сала бербейби элеңиз? Үйүбүз бар иншалла. Акча керекпи? Акча керек. Бир бизнес кылайын дедик элек. Бизнеске? Бизнеске буюрса. Түшүнүктүү. Биягы кошуналардын үйлөрү, Ооба. Так, электр линиялары тартылыптыр. Жарыктандыруулар да коюлуптур, Коюлган. Бул жактарга да баардыгына. Бүт бар. Көчөгө шагал төшөлүптүр. Тынч көчө экен, Тынч көчө. Бу жериңиздин узун туурасы канчага канча? 75ке 20. 75ке 20. Ушул жерден башталат. Бул жагы мына ол стойкага чейин. Ооба. 20 метр туурасы жол жагы. Ал эми биягы 70 метрден, Кана жогораак басып баралычы. Бул жер ушу бак деле кылбапсыз, жөн эле турат экен да. Ооба. Ээсин күтүп турат экен да. Мына жакта чекесинде 2 катар терек бар экен, аны кесип кетипсиз уже. Жакшы. Буларды кесип коюпсуз. Дүмүрлөрү калыптыр. Эми бул катар бир катар алып тазалап туруп, жаңы дарактарды отургузуп, сарайларды куруп, бул жерди гүлдөтөт го эми алган ээси. Буюрса. Так, узундугу 70 метр экен. Төрдө эмне бар? Алмалар барбы? 3 түп алма бар. 3 түп алма бар. Мына бул жагында эмне? Бутап коюпсуз, талдар бар экен, Алар талдар, ошол талдын жанындагы изгириттен башталат чегара. Ошолго чейин. Ошого чейин. Ооба. Бул жагы мына ушул бурчка чейин, бул жагы наркы бурчка чейин, бул жагында 3 түп чоң алма бар экен. Андан сырткары мына чекелерде майда дарактар бар экен, ушул. Калганы бош. Бул жагына каалаган дарактарды, көчөттөрдү отургузуп, жашылдандырып, көрктөндүрүп, сарайды куруп, үйдү куруп, навести куруп, дагы кошумча курулуштарды куруп, кыскасы 15 сотукка не гана кылса болбойт. Чарбага аябай жакшы жер. Мына бул жагы адыр. Бул жагы дагы адырга жакын, айдоого. Жайыты жакшы да бер. Ушул жерди эми сатууга коюп атпсыз. Электр линиясы бар экен. Таза суу кандай бул жерде? Таза суу бизден проблема жок. Бизден кетет текстилге. Мады өзү суунун башы да. Ар бир үйгө таза суу кирсе керек, бу жерде. Мына өзүңүз көрүп турсаңыз, кошунан кранты турат. Кошунада крант турат. Жакшы. Кошуналар жакшыбы? Кошуналар алхамдулилла жакшы. Түшүнүктүү. Жакшы болсун. Канча дейсиз эми жердин баасын? Жердин баасын $40,000 деп койдук, кеми бар сүйлөшөбүз. Түшүп бересизби? Жакшы кылып. Келе берсин, келип бетме-бет отуруп сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз. Биринчи келсин, жерди көрсүн, Ооба. Ана мынау көгөргөн жерде отуруп алып, жан баштап жатып анан бир сүйлөшүңүздөр. Буюрса. Кудай кааласа. Кудай кааласа. $40,000 кеми бар экен, туугандар. $40,000 кеми бар. Документтери такпы баары? Кызыл китеп барбы? Кызыл китеп баары жакшы. Баары жакшы. Үйүн салып, бала чакасын окутам же садикке алып барам десе, бүт шарттар бар. Гимназия, орто мектеби бар. Номер 86. Түшүнүктүү. Жакшы, Мадынын центринде мектеп, бала бакча бардыгы бар да. Тура? Ооба. Эң негизгиси мына трассага жакын, суунун башы, жашаганга жакшы, мал чарбасын жүргүзгөнгө жакшы Мады айылы. Жакса сүйлөшүңүздөр, баасы $40,000. Колдон чыгарбаңыздар.